Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рыспек Атажановдун Кадамжай районундагы жумушчу сапарын жүрүшүндө Масалиев айыл өкмөтүнүн жашоочулары менен да жолугушту. Анда эл өкүлү жер мунапысына байланышкан кайрылууларды угуп, элдин суроолоруна жооп берди. Жергиликтүү тургундар негизинен социалдык инфраструктураны жакшыртуу, калктуу конуштардагы электр энергиясы, жол жана таза суу, ошондой эле мектеп, бала бакчаларын куруу муктаждыгы өсүп жаткандыгын эл өкүлүнө билдиришти. Кадамжай районуна мен дагы сунуш берген 7-8 бала бакча куруу боюнча комплекс. Ошол келип калса сөзсүз түрдө фундамент курулуп калган бул детсаттан. Мен барып көргөнмүн. Ушул детсатты куруу бергиле деп биз суранабыз. Масалиев айыл өкмөтүнүн тургундары Козубай атындагы орто мектебинин капиталдык ремонттоодон өткөрүлүшүнө кубанып жатышкандыгын билдирип, оңдоо жумуштары тезирээк башталса деген үмүттө. Аталган билим өргөө 2023-жылга планга киргизилген. Айылдын тургундары мындан тышкары Бабур мектебинин имараты да эскилиге жеткендигин кошумчалашты. Жазылып, бир канча жыл мурда. Азыр ишке ашып, Кудайга шүгүр кылайлык, азыр башталганы турат. Ушул башталган турат, бирок ошо кечен деп аткандан биз дагы кайрылып атабыз. Биздин абалыбызды дагы агай дагы кайрадан баса белгилеп кетсек, ушул чатырларыбыз жаңы быйылкы жакынкы жылда суу агып, консерваларды коюп, челектерди коюп окутабыз да, балдарды жылдырып же ушундай абалга келип калганда, анан печкаларыбыз суук, бизде 36, азыркы учурда 36 мугалим иштеп жатат, 400 ашык балабыз бар. Эртең эле кыш келип калса дагы ушундай кылабызбы деген коркунуч пайда болду. Бирок өтө кубанычтабыз. Ушундай ишке ашып, капремонт болот деген үмүттө мына. Депутат менен болгон жолугушуу учурунда суроолордун көбү социалдык курулуштарга басым жасалгандыгынан улам. Рыспек Атажанов буга чейин эл менен мамлекеттин бийлик бутагы көп жылдар бою ажырымда болгондугуна, көйгөйлөр көңүл сыртында калып калгандыгына токтолду. Мамлекет боюнча ушул көйгөйдө. Мурда эми өзүңөр билесиздер, эл өзү менен бийлик бутактар өзү менен болуп калган бир мезгилде. Эми азыр андай жок. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич өзү күнү түн иштеп, командасы иштеп атат. Урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич бүт жанакындай коррупцион схемаларга бөгөт коюп, коррупционерлердин баардыгынын жазасын берип атат, көрүп атасыздар өзүңүздөр. Мамлекетибизде жакшы жылыштар бар, өнүгүүлөр бар. Жыйында суга суу көйгөйү, тендер маселеси жана ар түрдүү көйгөйлөр боюнча суроолорун узатышты. Кече бизге тендер кириптир, жумуртканы Бишкектен алып келем дейт. Мен марказдан ал десем, жок, Бишкектики арзан дейт. Биз балдарга сапаттуу тамак аш беришибиз керек. Ушу тендерди кандайдыр караш керек да, 1 миллион болгондон кийин фактически бала ошо 1 миллионду жеш керек да, туурабы? Жок, ал 50 миң жоголуп кетет, 100 миң жоголуп кетет. Бул биринчиси. Тендерди карап койсоңуз. Тендер маселеси боюнча ар бир депутаттар көтөрөт. Кайсы регионго барбайлы ушу тендер маселеси көтөрүлүп атат да, сиз айтканыңыз да туура. Жогорку Кеңештин депутаты Атажанов Масалиев айыл өкмөтүндөгү социалдык объекттердин курулушу менен да таанышты. 73 миллион сомго долбоордук сметасы бекитилип, курулуш иштери учурда жүрүп жаткан Мадарипов мектебине барды. 275 орунду жаңыдан курулуп жаткан билим уясы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Азыркы күндө биринчи кабаты бүтүп, бетон плиткаларын орнотуу иштерине кезеги келген. Азыркы мезгилде мектептер толук кандуу иш жүрүп, мектептердин курулушу жакшы жүрүп атат. Андан тышкары мына элдердин бүт эле баардыгынын сурообу өзгөчө мектеп бала бакча болуп атат. Ошого байланыштуу биздин мамлекетте бир топ мектептер курулуп атат. Бала бакчалар да курулуп атат. Кадамжай районунда да мына өзүм көзүм менен көрдүм, мектептердин курулуу боюнча жакшы иш-чаралар жүрүп атыптыр. Быйыл күз айларында мамлекеттик жана партиялык ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдык мааракеси белгиленет. Буга байланыштуу айыл өкмөтүндө оңдоо иштери жергиликтүү бюджеттен жана Кадамжай райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө мына Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата ошондой эле Масалиевдин 90 жылдык юбилейине карата мына биздин Масалиев айыл өкмөтүндө оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бул жерге мына газондор эгилип, дарактар тигилет, гүлдөр эгилет. Ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 миллион акча каражаты, ал эми Кадамжай районундук өнүктүрүү фондунан 2 миллион, жалпы 5 миллион сом акча бөлүнүп, азыркы күндө оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары биздин өзүбүздүн Маданет клубтун ичинде дагы косметикалык оңдоп түзөө иштери жүрүп, алга да өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен
1 миллион 200 000 сом акча каражаты бөлүнүп, азыркы күндө ремонттун толук кандуу бүтүп, азыркы күндө иштеп жатат. Кайсы эми айга бүткөрүлүп ушул дагы? Буюрса октябрь айына ушул биздин өзүбүздүн белгиленген иш мерчемин негизинде бүтүрүп, аяктатып, ачылуу аземин өткөрөбүз деген ойдобуз. Алтынай Шабединова, жаңылыктар.